Дагы бир негативдүү программалардын бири бул сатуу бул сурануу, сатуу бул уговор кылуу, сатуу бул алчы, пожалуйста деп сурануу, Ушинтип ушул көз караш менен, ушул ой пикир менен иштеген сатуучулар чындап эле бар. Мына мен командамда дагы туугандарым арасында кээ бир адамдар болгон, ошо иштеген, алар дагы бизнес сатуу боюнча сабактарга бирөөсүнө да келген эмес. Аныктан ал ушул жол туура экен деп ушинтип саткандар да болгон. Алар эмне сатат эле? Пожалуйста, ушул продукцияны алчы, мына каталогто мен акцияга илешип калайын, ушундай акция сону мага бал болот эле да, мен шактарды жабып алып подаркаларды алат элем деп, пожалуйста, ушу каталогдон көрүп алчы, пожалуйста деп суранат эле. Албетте туугандар аны аяп макул деп алып коюшат эле. Бирок натыйжасында кийин ошол дагы сунуш кылганда алгысы келбей, ар кандай шылтоодо айтат эле. Жана ал продукцияны жакшы билбегендиктен керекпи, керек эмеспи, иши кылса продукцияларды сунуш кылып алдырат эле да, составить этип. Кийинки жолу аны көргөндө кыжыры кайнайт эле, же ар кандай шылтоодо айтып, алып алдым эле, бүтүп эле деп албастан, албаштын жолун издейт экен, же качып кетет, же сүйлөшкөндөн качат, же бекинип калышат, ошон ушулар болот. Дагы бир менде иштеген адамдардын ичинде бар эле бирөө апасына жардам берип базарда соода кылат эле, бирок аны балким сатуу ишин эч ким үйрөтпөгөндүр. Ушул уговор кылып сурануу жолун туура көргөндүр. Анан ал биринчи каталогто иштеди, жакшы сатты. Кийин каталогто арыздана баштады. Чөтө эч ким албай атат, сунуш кылсам албай атышат, качып атышат, каталог көрбөй атышат деди. Анан эмне деп атышат десем, айттым. Болду, айтпай эле койчу, мен өзүмө керек эмес нерсени алып алам азыр деген экен да. Дегенде да мен түшүндүм, мына продукцияны билбейт, кайсы продукция эмне чечим, эмне проблеманы чечип берет билбейт, кайсы муктаждыкка кайсы продукция билет, кайсы муктаждыкта кайсы продукция жардам берет, кандай клиенттин кандай проблемасын кайсы продукция чечип берет деген суроолорго ал жооп билбейт. Жана алардын проблемасын чечүүгө аракет кылыш керек экенин дегенди да билбейт деп түшүндүм. Андан кийин мен ага үйрөтө баштадым, акырын-акырындык ал үйрөнө баштады. Туура жолго кетип, уже кардарларын көбөйтө баштады. Проблема эмнеде болчу? Мына, сураныш керек, уговор кылыш керек деген көз карашта болот. Бул туура эмес көз караш экен. Бул эффективдүү эмес экен, бул жакшы натыйжага алып келбейт экен. Бул бизден клиенттерди, кардарларды качырат экен. Жана бул бизди профессионалдуу, кеңешчи, профессионалдуу сатуучу болбостон, тескерисинче кардарларды жоготууга алып келет экен. Ал эми эгерде сиз бул жолго барбастан, биз айткан азыр башка жолго барсаңыз, анда кардарлар сизге өздөрү заказ берип, өздөрү сурап, өздөрү кайрылып, өздөрү алгысы келе баштайт экен. Сиз сатпастан алар өздөрү сатып алат экен сизден. Ал үчүн сиз алардын пайдасын, выгодасын түшүндүрүп билишиңиз керек экен. Жана албетте проблемаларын буга чейинки айткандай эле проблемаларын чече билишиңиз керек. Ошону менен бирге алардын пайдасы жөнүндө сүйлөй билишиңиз керек экен. Алардын утушу жөнүндө сүйлөй билишиңиз керек экен да. Буга бул мисалдардын бири сиз жакшы түшүнүш үчүн, мына мисалы үчүн мен базарда замок алмаштырам деп бардым. Замок алайын десем, мага сунуш кылды. Лазерный замок аласың же лазерный эмес аласыңбы? Лазерный, не лазерный. Эмнеси экен деп түшүнбөдүм. Эмне айырмасы бар десем, бул эми лазерный да бул кымбатыраак, бул 100 сом кымбат, зато бул качественный да деди. Ну что, качественный болсо эмне болуптур? Кандай эмнесинде айырма десем, эми бул качественный да бул кымбат келет да, бул жакшыраак да деди. Бул жакшыраак да деди. Андан кийин, ну что жакшыраак? Эмнеси менен жакшыраак? Айта албады. Анан ойлонуп туруп калдым. Канча сом десем, 100бү, 150 сом деди айырмасы. Деди. Арзан ала берет окшойм деди. Десем анан, досум деп жанында турган сатуучу билет экен. Лазерныйды алсаң, муну поделка кылыш кыйын, муну ачып алыш да кыйын. Бул защитасы көбүрөөк болот. Десе, дедим. Лазерный эмес десем, лазерный эмес оңой эле ачып алат. Түшүнгөн адамдар оңой эле поделкада кылып атат ачыкчын. Любой нерсе менен ачып койсо болот, лазерный эмес десе. Аны ошондо түшүндүм. Ну анда, конечно, лазерныйга мен 100 сом, 150 сом төлөп, лучше лазерныйны алганым жакшы да, надежныйраак деп лазерныйны алдым. Көрдүңүз, мына. Бир сатуучу түшүндүрүп бере албады, пайдамды утумшушумду түшүндүрүп бере албады, ал сата албады. Мен айла жок сатып алып аттым да. Ал эми эгерде ошонун эле жанында башка сатуучу жакшы түшүндүрүп өзүнүн товарын сунуш кылса, мен ошодон алмакмын. Көрдүңүз, мына конкуренцияны уткуруп атат, билбеген түшүндүрүп бере билбеген адам. Сумканын учурунда да болгон, бир аялдан мен сумка алайын деп, анан сумка көп деле албайт элем дорожный. Сурасам жакшы түшүндүрүп бере албады. Анан адан кетип калдым дагы. Анан жада калсам мен урушуп кеттим. Эже мен ал сөздөрүңүздү түшүнбөйм. Мен материалдардын түрлөрүн да билбейм. Мага мындай жөнөкөй сумканы билбеген тигүүчү эмес адамга түшүндүргөндө түшүндүрүңүзчү десем, жаман көрүп түшүндүргүсү келбей, өзүнүн же түшүндүрө албаган, признавать эткилиси келбей дишилсам эми урушуп кетти. Анын жанындагы жаш кыз ага караганда түшүндүрүп берди. Бул материал мындай, ана мындай болгондо мындай болот, тигиндей болот деп жакшы түшүндүрүп берди. Мен ошол кыздан алып кеттим сумканы. И дал ошол айткандай, мен өзүмө туура келген сумканы тандай алдым да. Эгерде ал кыз мага түшүндүрүп берген, мен өзүмө туура келбеген сумканы алып алат элем да, ыргытышым мүмкүн эле.
анан жаман көрүп калат элем, ал кызга барбайт элем. Ал эми ал мага туура келген сумканы сунуш кылгандыктан мен ыраазы болдум. Ага сооп болду. Жогорудан да, Кудайдан да сооп болду. Ага клиенттер дагы да келет. Албетте мен сумка алыш керек болгондо ошол кызга жөнөтүп атам. Кардарларды, мына көрүп атасыз, кардарларды көбөйтүүнүн жолу ушул экен. Кардарды ыраазы кылып койсок, бизге дайым дагы да клиенттерди жөнөтөт экен. Ал үчүн биз албетте алардын пайдасы, утушу жөнүндө сүйлөй билиш керек экен. Алардын утушун сезе билиш керек экен, көрө билишибиз керек экен да. Анын үчүн биз албетте кардарлардын проблемасын дайым угуп жүргөнүбүз жакшы болот экен. Жана продукция кайсы проблеманы чечет экендиги жөнүндө каталогдон да дайым окуп жүрүшүбүз керек. Дагы бир мисалдардын бири, мына банкта биз акча жөнөтүп турабыз. Банкка бир күндөрдүн биринде келгенде, ошо банкта иштеген кыздардын бири айтып атат: "Эмне настроением жок" десем, "Башым ооруп атат" дейт. Чо эмне болду баш ооруп? Эмне гриппсиң, нерсе болдуңбу десе? Жок, бул просто документтер көп болгончо, клиенттер көп болгондо ушинтип ооруп калат десе. Чо тез болуп турабы десем, жок, эми кеде бир 2 күндө, 3 күндө бир болуп турат деди. Понятно. Чо баш ооруганда сен эмне кыласың? Дары паричасың, эмне кыласың десем, мен ушу аптека барып бир дарыны айтты, эсимде жок. Цитрамон бир нерсе ошон баш оору дарыны айтты. Анан мен дедим, сен эми ошону постоянно ичсең зыян го, зачем ты пьешь десем. Одним лечишь, другим калечишь деген бар го, ашказандан өлтүрөсүң да анда десем. Эмне кылайын, башка айла жок, башым ооруп жүрө берелем. Башым ооруп атса алат экенсиң да деди да. Анан кийин деп калдым. Өлөнүп калдым. Менде бир сунуш бар эле Фабрикте. Каталогдо мына арома бальзам, бирок аны жакшы биле бербейт элем. Баасы да эсимде жок эле. Түшүнүктүү дедим да өзүмө. Акырын заметка кылып койдум башыма. Анан барып офиска барганда каталогду ачып окудум. Эмне кылат, кандай кылат түшүнүп алдым да. Анан кийин дагы бир жолу кандай айттым. Өткөндө сен айттың эле, башым ооруйт деп. Мен ушундай айла жок, дары ичип атам дедиң эле деп. Мен сага башка вариант эсиштөө карадым да, бир карап көрбөйсүң да, айтып бердим. Сен 20 сомдон алат экенсиң. Бир айда 20 жолу алганда уже 400 сом. Грубо ар айда алат экенсиң. Фабрикте арома бальзам деген бар. 200 сом турат болгону. 250 сом уштой турат. Примерно сен бир айда актап коет экенсиң, бирок бул сага бир айга эмес, 3-4 айга жетет. Дедим да, плюс дары кошотуп ичпейсиң. Аны ашказаныңа зыяны тийбейт. Пешенеңе эки четине сүртүп коесуң, баш ооруган токтотот. Плюс түзмеге барат, бул ашказан аркылуу айланып кеч барбайт деп айтып бердим да. Анан плюс сен аптекага каждый раз барып отурбай, ишиңде отуруп эле тартмаңа салып коесуң, же сумкаңа салып койсоң, жеңил мына кара кичинекей салып коесуң, мына кара жеңил мына кара кичинекей тартмаңа салып коесуң, же сумкаңа алып жүрөсүң. Аласың, сүкөп коесуң. Күндө же ар 2 күндө аптекага барып отурбайсың, убакыттан утат экенсиң. Плюс жалкоолук мындай чарчап калганда басып жүрө бербейт экенсиң. Же ишке чыксаң да башка иштериң бүтүрүп келет экенсиң, аптекага барып отурбай. Мына эсиштөө вариант көр. Анан ошол эле учурда суу издеп жүрбөйсүң. Ояка барып кружка менен суу алып келип, анан ичип, анан ал 1 саат же жарым сааттан кийин ашказанга кирип, анан таасир эткенден көрө бул тез таасир этет. Десем, ушундай берчи көрөйүн деп алды. Мына ошодон кийин бизден башка лактар да ала баштады, жана башка продукциялар да ала баштады. Отургучту да алды. Көрдүңүз, Демек сиз кардардын бир проблемасын анын утуш жолу менен чече билгениңизде, сиз ал кардарды ыраазы кылат экенсиз да, ал кардар сизден дагы да өзү алгысы келет экен. Жана ал алганда да ыраазы болот экен. Анткени сиз ал кардарды утуш жолуна салтасыз, утуш жолуна түртүп атасыз, жана утуштары жөнүндө айтып атасыз да, ал кардарды. Дагы мисалдардын бири бул базардын тушу менен Фабриктин тушун салыштырып көрөлү. Мына базардан туш ала турган болсоңуз 150 сом, 200 сом тегерегинде ар кандай маркалар. Орточо 1 айдан 2 айга чейин мөөнөттүн ичинде катып калат. Фабриктин тушу дагы мына 200 сом тегерегинде орточо 500 сомдук, 400 сомдуктар да бар, 150-100 сомдуктар да бар. Биз орточо 200 сомдон айтып атабыз. 2 айдан 4 айга чейинки убакыт иштейт, же 2 айдан 4 айга чейин убакытта катат экен. Эми бөлүп көрсөк, мына 200 сом 4 бөлсөк 50 сом, 2-ге бөлсөк 100 сом. Баасы почти бирдей эле болот да, экөөнүн баасы бирдей эле. Бирок ошол эле учурда базардын тушун колдонсоңуз, көзүңүздүн астына түшүп калышы мүмкүн. Фабрикте андай болбойт. Плюс базардын туштардын составында өтө начар химикаттар, өтө агрессивдүү составдар бар. Алар көзүңүзгө жана кирпигиңизге зыян тийгизет экен. Андыктан мына биздин кардарлардын ичинде бар. Мына мен келинчегим Дарья дагы көп эле айткан, базардын тушун көп колдончу мурун Фабрикте иштегенге чейин көзү жашагып, аллергия болуп, кычышып кыйналчу экен эле да. Анан түшүп калчу экен анча-мынча. Ал эми Фабриктики алгандан кийин түшүнүптүр, мына экөөнүн айырмасын көрүп, сонун экен, түшүп калбайт экен, кычыштырбайт экен, аллергия кылбайт экен. Анан кирпиктерди акырындык менен өстүрүп көбөйтүп берет экен. Базардыкы тескерисинче кирпиктерди азайтып коет. Зыян болгон үчүнчү, составы начар да. Мына ошентип отуруп, мына көрүп атасыз, көптөгөн пайдаларга алып келет экен. Ошол эле учурда сиз базардын тушун колдонгонуңузда өзүңүздү кандай сезесиз? Фабриктикин колдонгондо бул все-таки марка, бул все-таки фирма, качественный деп эсептелет көп продукциясы. Фабриктин тушун колдонгондо сиз кандай сезимде болосуз? Базардыкын колдонгондо кандай сезим болот?
Кайсынысында сиз уялып көрсөтпөгөнгө аракет кыласыз жана кенен колдоно албайсыз. Кайсы учурда сиз кенен колдонуп, даже фабиликпи деп көрсөң, фабилик деп айта аласыз. Көрдү эле. Мына көрдүңүз, демек сиз ошол эле акчага көп нерсе алтасыз, ошол эле акчада көп пайда, көп утуш алтасыз. Мына ушинтип сиз адамдардын утуштары жөнүндө сүйлөй билсеңиз, сизде дайым кардарлар көп болот экен, жана сиз оңой сата алат экенсиз. Жана сиз көптөгөн продукциялар жаныңызда сумка кылып көтөрүп жүрбөсөң, сөз менен гана айтып берип, түшүндүрүп, сиз грамотный, күчтүү консультант катары, кеңешчи катары көрүнөт экенсиз дагы. Адамдар сизге көрө кайрылган аракет кылат экен, башка бирөө сунуш кылып келсе да, арзан десе дагы, адан албастан сизге алган аракет кылат экен. Анткени сиз өзүңүздүн ишиңизди жакшы билесиз, жана продукцияны жакшы билесиз, жана сиз утуш жолдорду бүт аларга туура келгенди тандай билет экенсиз. Эми андыктан сизге тапшырма. Каталогдон сиз кызыккан, сизге жаккан продукциялар боюнча алардын пайдасы, выгодаларын айтып көрүңүз. Ал үчүн сиз спонсорлоруңуздан сураңыз, башка коллегалардан сураңыз, кайсы туштар эмнеси менен жакшы, бүт билиңиз дагы. Ошол боюнча сиз пайдасын айтып берип машыгыңыз. Итиңизге айтып берип машыгасызбы, досуңузга айтып берип машыгасызбы, апаңызга айтып берип машыгасызбы, күзгө барып өзүңүз айтып бересизби, же дубалга туруп алып айтып бересизби? Чыгылса, машыгып бир 4-5 жолу айтышыңыз керек. Сиз ошондо оозуңузга бул мээңизге сиңип калыш керек. Айта берип, сиз ойготкондо да айтып бере турган деңгээлге чейин айта беришиңиз керек. Неге дегенде, сиз кардардын жанында А, У, Б, ана мындай, ана кандай эле, сурайынчы деп айтып берсеңиз, сизге эч убакта профессионал, күчтүү кеңешчи, консультант катары карабайт экен. Ал эми сиз так айтып берсеңиз, көп адамга айтып бергендей эле айтып берсеңиз, ан үчүн сиз көп машыгышыңыз керек, дубалга айта бер, машыгышыңыз керек. Так айтып калганыңызда, сиз өзүңүздүн ишиңизди жакшы билерине кардар ынанат дагы, сизден алганына ыраазы болот экен. Сиз менен иштешкенде ыраазы болот экен. Сиз менен иштешкенде сыймактанат экен дагы, башка адамдан эч убакта алгысы да келбейт экен. Сизге ал кардар байланып калат экен.